жыйынтыктоочу сөз болуп атат. Бүгүн биз силер менен ийир отуруп түз кеңешип алдык. Албетте өкмөттүн ишинин бардыгы чатаак, артка кетип атат, эчтеке иш кылынган жок дегенден биз алыспыз. Албетте ар бириңиздер өзлөрүңөрдүн тармакта өзүңөрдүн баягы вазифаңарды дараметиңерге жараша, болгон күчүңөргө жараша аткарып атасыңар. Эгерде кандайдыр бир иштер болбой атса, ага объективдүү, субъективдүү бир себептер бар. Силерден таасир этпеген себептер бар. Системанын кемчилиги бар. Ушул жерде болбой аткан иштердин көпчүлүгү мен ойлойм жеке инсандык эмес, күнөө жеке ушул системанын күнөөлөрү. Анткени мен да ошол өкмөт мүчөсү болуп 4 жыл иштегем, билем кандай системада катачылыктар бар. Болгон аракетинди кылган күндө дагы жомоктогудай болбойт. Ал эми парламенттин табияты ушундай болот. Ар дайым ушинтип өкмөттүн элдин атынан биз өзүбүздүн атыбыздан эмес, өзүбүздүн жеке атыбыздан эмес, биз силерди ошол элдин атынан, эл берген мандаттын атынан силердин убадаларыңарды аткардыңарбы деп сурап атабыз. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп келип атканда программа алып келген. Ал программада бир 40ка жакын пункт, Олег Михайлович, 40ка жакын пунктту убада кылган. Бүгүн ошол убадалардын аткарылышы боюнча жаңы методика боюнча деп табличный форме отчетту алып келип атасыңар. Отчеттон Наталья Владимировнанын айтканы менен кайталап эле коеюн, жакшы түшүндүрүп берди. Өзүңөр ошол бардык жерде 67%тен кем эмес аткарылды, баарына 100%, 90%, 78% аткарылды деп өзүңөр баа берипсиңер. Бирок реалдуу баа бул адамдар жоон териси менен сеиш керек. Реалдуу бааны экономика көрсөткүчтөр менен сеиш керек. Реалдуу жана адам укугу, коррупция менен күрөшүү, мыйзамдын үстөмдүгү деген программалар реалдуу мындай көрүнүш керек да. Мен ушул бир кыска эле нерсени айтып берейин да. Бул мындай тандап эле. Экономическая политика будет ориентирована на трансформацию из потребительской в формат инвестиционный. Өкмөткө келип премьер-министр болуп ушул Куран бекитип атканда айткан сөздөр аткарылдыбы? Жок. Будет проведена качественная инвентаризация ныне действующих многочисленных стратегических программных документов, количество которых уже исчисляется многими десятками. Многие из них носят декларативный характер и содержат лишь формальные меры. В ближайшее время бюрократические процедуры по сбору различных документов будут полностью переведены в электронный формат. Жасалдыбы? Жок. Мен да чымчып эле окуп атам да аргайсын. Правительство обратит особое внимание в качестве бизнес-среды, инвестиционного климата и создания более привлекательных по сравнению с соседями условий для ведения бизнеса. Аткарылдыбы? Жок. Эми бул айтып отурса көп да арманчы. В области транспортной коммуникации приоритет будет отдан альтернативной дороге Север-Юг, кольцевой автодороге Ысыкуль, объездной трассе Бишкек-Карабалта. Жасалдыбы? Жок. Нарын-Бишкек, Торғарт, Бишкек, Ош-Иркестам, Ош-Бишкек-Исфана. Теңене гана жасалды. В энергетике правительство ставит цель обеспечения экономики страны электроэнергией и развития экспортного потенциала. Жомок. Для ее достижения будут продолжены объявления мощности на Токтогульский ГЭС ТЭЦ города Бишкек, Атбаши, Учкурганский ГЭС и проведена модернизация основных подстанций. Барбы? Жок. Бұл азыр, Олег Михайлович, бұл тоқа тәржері. Мен баяғы процентное соотношение. Анан правительство завершит работу. Мен баяғы бүтөт деген убадаларды аткарып атам, айтып атам. Правительство завершит работу по созданию инфраструктуры, включая в себя модернизацию, обновление пунктов пропуска на границе, создание сети органов сертификации и специализированных лабораторий. Она дальше кете берсе болот. Мына, Олег Михайлович, вы в конце ответьте. Вот айыл чарба приоритет, дүң продукциясының 65% айыл чарбадан, ошондуктан айыл чарбанын ушул Евразиясын алкагындагы продукцияны Евразиясын рыногуна чыгаруу боюнча маселенин баарын чечебиз деген. Жасалдыбы? Жок. Анан ушу индикатор оценка отчет правительствода болсо 100% аткарылды, 80% аткарылды, 90% аткарылды. Эми урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу меймандар, мындай да бул жерде биздин айткан сын пикир бул силерди тонуска келтирип, силердин араңардагы кандайдыр бир жоопкерчиликти күчөтүү максатында.
парламенттің главный функциясы бұл контрольный функция. Мыйзамдар кандай аткарылат, өкмөттүн убадасы кандай аткарылат. Анан эми мына ар бириңер жетекчисиңер, ар бириңердин мойнуңарда чоң жоопкерчилик турат. Астыңарда баш ийген ошол управлениялар бар. Анан эгерде силер барып аларды мактабайсыңар да, мен билем ошо кандай системалар, мындай министрликтер кандай иштейт. Силер аларды чакырып баарыңар өзүңөрдүн тармакта кемчиликтерди айтасыңар, аткарылбай атат дейсиңер, эл сурап атат дейсиңер, парламент сурап атат дейсиңер, аны биз билебиз. Анан эми менин терең ишенимде ал ошондой эле. Силер бияка келип баарыңар баягы мындай защитный позицияны кармап турганыңар менен өзүңөр өкмөттүн ичинде, өкмөттүн жыйынында биз айтып аткан сындарды өзүңөр деле өзүңөргө айтып ошол жерде кызыл чекере болуп талашып атасыңар да, туурабы? Антменче болбойт да. Өзүңөр чогулуп алып эле мактап аткан жоксуңар да бири-бириңерди. Биз ушу жакшы келатабыз деп. Албетте өзүңөрдү өзүңөр да сындап атасыңар. Анан эми биз силердин ушул жердеги кемчиликтерди, иштеп аткан, болбой аткан иштерди айтканыбызды силер мындай тереңинде философиялык туура кабыл алгыла. Бул кыянаттык, душмандык силерди жек көрүү эмес. Силер биздин бир эле боорсуңар. Анткени парламент ушул силерди шайлаганбыз, силерге ишеним көрсөткөнбүз. Күнүгө ушинтип мыйзамдар менен иштеп атабыз силер менен. Бирок кемчиликтер жок эмес, бар, жаналар көп да. Мен айткан эмелеки убадалардын баарын окуп отурсак 1-2 саат кетет. Ар бир убаданын табличный формула аткарылдыбы деп реалдуу баа берсек, бүгүнкү күндө процентном соотношении жана Наталья Владимировна айткандай, эл аралык стандарттар боюнча 30-40%, 30-40% гана болуп калат. Силердики бардыгы ушул 67%тен кем эмес. Анан Олег Михайлович, мына сиз айтпадыңызбы, жанагы безопасный город, электронный правительство боюнчачы? Наталья Владимировна абдан туура айтты. Мен ушул сөздөрдү, мына мен дагы өкмөт мүчөсү катары 3 жыл мурун уккам. Тим эле ушул шурудай тизилгендей жооп бердиңиз азыр. Эми ар бир жыл эле ушуну айтып, кооз сөздөрдү мына жаттап да калыпсыңыз. От зубов прямо отлетает. Потому что сиз муну уже 3-4 жыл айтып келатасыз. Бирок ага наращивать этилип кошулган тенденция мындай кошулган жок да. А эндиги жылы мисалы үчүн ушул дагы айтабыз. Баарыбыздар ушуну угабыз. Баягы эле сөз. А өсүү, алдыга жылуу деген баягы айтканда бул тенденция кошулду. Мисалы үчүн безопасный город. Ар бир кыргызстандык жаттап бүттү. Ал ордунан жылбай турат, 4 жыл болду ушул безопасный город. А безопасный город бул жанагы ДТП кылмыштын бетин ачууда кандай чоң жардам берет эле. А безопасный городду МВД жалгыз кыла албайт. Безопасный городду кылыш үчүн өкмөт акча бөлүп бериш керек. Премьер-министр ага кызыктар болуш керек, парламент колдосун берген. Анан өткөндөгүдөй каталар болбош керек. Анан мына Нарын Каскад ГЭС боюнча бүгүнкү күндө 36 миллион доллар мойнубузда карыз турат. Ал боюнча сүйлөшүүлөр созулуп атат, бирок инвестиция келет. Инвестор келип, ал уланат дедилек, мына 3 жыл өттү, инвестор жок. Россия тарап 36-37 миллионду төлөгүлө деп атат. А жерде ушул өкмөттүн дагы шалакылыгы силердин эмес, мурунку өкмөттөрдүн шалакылыгы кеткен. Анан урматтуу өкмөт мүчөлөрү, эң чоң сын пикир мына биздин бүгүнкү болгон силерге өкмөт мүчөсүнө болгон чоң сыныбыз бул дача суу. Бардыгын түшүнсө болот. Мына мектептер салынбай атса, демек акча жок болуп атат. Саламаттык сактоо тармагында бир проблемалар болуп атса, ал дагы келип акчага такалып атат. Баарынын өзүнүн бир объяснениясы бар да. Кээ бир жеринде мыйзамдар жол бербей атат. Ар бир тармак боюнча бир жүйөлүү бир себептер бар. Бирок бул дача суу боюнча мен ушул бир да жүйөнү кабыл алгым келбейт да. Анткени дача суу боюнча болгон отговорки. Мына өзүңөр ар бириңер, мына ар бирибиз жөнү көздү жумуп элестетип көрөлүчү. Биз ошол жерде жашасак кандай акыбалда болот эле? Биз ошол жерде ошолордун ордунда биз болсок, ошол үйүбүздүн түбүндө жанагындай кырсык болсо, биз кандай реакция кылат элек? Биз деле ыйлайт элек да. Биз деле митингге келип анан биз эртеси күнү камаса ошол туура болот беле. Мына МЧСке чогулган акча 3 ай болду. Эл чогултуп берди. Ал акчаны эмнеси басып жатасыңар? Ал эмне процент туп атабы же? Ал акчаны эртерээк таратып берип бир чара көрсө болбойбу? Жер жок деп өткөндө бакылдап атат. Жер болобу Скрябинадагы жерге 3 там салып коюп, аларды көчүрсөм эмнеге болбойт? Эмнеге болбойт? Мен ошого түшүнбөйм. Жана сөзсүз түрдө эле бир башка жакка сатыш керекпи? Анан эми жанагы 36 миллион доллардан керек болсо чечине алып мушташ керек да өзүңөрдүн жарандар үчүн. Бир жаран үчүн мамлекет
согуш ачып атпайбы. Биздин канча жаран өлсө, жок биз мировой соглашение орат электе отурабыз. 600 000 доллар алар бизге берди, 36-ын өзүлөрү алыптыр деп. Бул чыккынчылык да. Ошон үчүн тиги жарандар ыйлап атат, өкмөт айнанайын. Эгерде силер бизге ата, эне болуп бербесеңер, жайыбызга эле койгулачы. Өзүбүз адвокат жалдап, өзүбүз өндүрөбүз ошол акчаны деп атат. А биз жок, аларга иш козгойбуз, камайбыз, митингге чыксаң деп айтып атабыз. Ушул зөөкүрлүк эмеспи? Ушул адилеттүү нерсе. Мен жана айттым, ар бир нерсе үчүн жүйө бар. Биз ынанып турган. Туура акчасы жок болуп атса эмне болсун? Туура штаты жок болуп атса эмне болсун? Туура закон ушундай болуп атса депчи. А бул жерден кайсы жерине силерди жактай тургандар да жык болуп мындай. Мен өзүм аргумент таба албай атам да. Кайсы жеринен ушу болушуп койсок депчи. Жок экен. Болгону эрк жок, болгону бир мындай экинчи сорттогудай мамиле. Болбойт, жер жок, көчүрө албайбыз. Эми ал мамлекеттин күнөөсү да, мамлекеттин жоопкерчилиги да. Бир суроо бар, биз айтабыз. А бизге чейинкилер берип коюптур да ачаны да. Жок, правопреемственность деген түшүнүк бар. Биз мурунку дагы өкмөттүн жоопкерчилигин алышыбыз керек. Ошондуктан урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бүгүнкү силердин биздин болгон силерге ачуу сынды, силер мындай терең, туура түшүнгүлө, жакшы кабыл алгыла. Бул силерге жардам деп кабыл алгыла. Биздин айткан маселелерди өзүңөр дагы министрликтен, өкмөттөн, өкмөт мүчөсүнөн өзүңөрчө ишик жаап алып, силер дагы кызыл чеке болгула. Бул жерде момундай кемчилик болуп атат, момундай жоопкерчилик болбой атат. Монун баары сухой статистика болуп атат. Өзүбүз баалап атабыз мыкты деп. А самом деле башкача биздин айткан программалар ишке ашты. Ну и что ишке ашты? На бумаге пишется, на бумаге исполняется. На программа аткарылды 100% деген кандай критерий билесиңерби? Ал жанагы программада жазылган закон кабыл алабыз, положение кабыл алабыз, жыйналыш өткөрөбүз, инструкцияларды жазабыз. Жыйналыш өттү, закон жазылды, инструкциялар жазылды, жазып койдуңар. Программа 100% аткарылды деп. А программа деген ал эмес, программа деген ана жыйынтыгы да. Ошондуктан, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бүгүнкү биздин сунуш, мына азыр добуш менен чечебиз, өкмөттүн отчетун канааттандырарсыз деп табуу, эгерде башка сунуштар болбосо. Олег Михайлович, эми жооп бербей эле коюңуз. Ал жанагы баарын эми түшүнбөдүк. Мен жана айтпадым. Менин айткан сөзүмдүн төркүнүндө, Олег Михайлович, жакшы жактарын эми биз айта тургандар көп. Өзүңөр мына 100% аткарылды деп мактап келипсиңер. Эми ылайым жакшы иштегиле. Бирок бул отчетуңар менен берген убадаларыңар кылганда аткаруу 30%. Мына убаданы деген 30%-тан ашык бир 50-дөн ашыралы да. Хотя бы 70-ке жетели да. Мына эл парламент эмне үчүн жаман көрөт, билесиңерби? Анткени кечээ депутаттар айтып атпайбы? Өкмөт кылгылыктын баарын кылат, а депутаттар деле эл сөгө берет. Как будто бюджетти биз аткарып, коррупция менен биз күрөшүп атканбыз деп. Мектептерди биз салбай аткансып, парламентти күнөөлөйт деп. Анын дагы объективдүү себеби бар, ошентип элдин ойлогон. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени партиялар шайлоого чыкканда ышкырта убадаларды берет. Коррупция менен күрөшөбүз, эл тармагын беребиз, жумушчу орун түзөбүз, безопасный город кылабыз, 7% кредит беребиз деп. Эл ошону эстеп калат дагы, бул парламент убадасын аткарган жок дейт. Ошондуктан убадага сараң болуш керек. А силердин дагы өкмөткө, парламентке келгениңер бул убада да. Мына убадаңарда өзүңөр деле мына окуп көрсөңөр кандай убаданы берди элек деп. Бош убактыңарда таң каласыңар. Ушунун баарын берип алып, эми чын эле эмне деп жооп беребиз деп.